инсан кемчиликти бир катааны билет, бирок аныгын билип турса дагы ошого бир аз көз жумуп көрмөксөмгө же билмексемге салып ошону жазалабастан эске алып коет. Көз жума билүүсү десе да болот. Мына ушул нерсени үй бүлөдө балдарды тарбиялоодо керек. Эгерде ата эне бул нерсени колдонбосо, анда балдарындагы кеткен каталарга, кемчиликтерге сабыр кыла албастан ар бирин жемелеп, урушуп, кагып, силкип, нерв болуп, Алла сактасын, тарбиясы ийгиликсиз болот. Натыйжа бербейт деген сөз. Ар бир кичинекейге да, ар бир чоңуна, ортосуна билбей кайсысына көз жумуш керек, кайсысын тыйыш керек, кайсысын кайтарыш керек, кайсысын эскертиш керек. Бул учурда ата эне ушул метод жакшы кулк мүнөздү балдарына колдонбосо, ал үйдүн ичинде тарбияда көп каталар болот. Мунун шарттары бар. Иншалла азыр алабыз. Биринчиден ата эне билиш керек, көз жума билүү, көрмөксөмгө салуу, билип турса да кээде ошону таштап коюу, жеке балдарга гана эмес, аял күйөө ортодогу мамиле үй бүлөдө, өр туугандар менен болсун, башка адамдар менен болсун, ар бир көргөн катага эле адам кирише берсе, аралаша берсе, кайтара берсе, анда аябай кыйын болот. Жашашта, мамиле кылышта. Акыры барып ал адам тигиден биз баарыбыз каалайбыз да, балдарыбыздын түз жолго түшүп кетишин, сөзүбүз таасир беришин. Ушул натыйжаны жоготот дагы, сөзүң да таасир бербейт. Баягы сүйлөй берет, бардык нерсеге аралаша берет, кайтара берет деген нерсе балаларда калат дагы. Болду, ортодо дагы мамиле бузулушуна себеп болот. Мисалы табийиндерден улуу алымдардын сөзү бар. Көз жума билүү, көрмөксөмгө салуу улуу адамдардын мүнөздөрүнөн, ошолордун сыпаттарынан болуп саналат дейт. Ошондой эле имам Ахмад кулук, адеп, ахлак 10 бутагы болсо, ошонун 9-у тагафул деген көрмөксөмгө салуу. Ошондой эле Амаштын сөзү бар. Көрмөксөмгө салуу, көз жума билүү бул көп деген балени өчүрөт. Көп деген жамандыкты жоет. Кээде субханалла үйдө же адам менен мамиледе кичинекей нерсени тырмай берип, ошону козгой берип, чоң жарага айланат да. Эгерде ошону убагында өтүп кетип, аны эске алып, акырын ушундай менде баламда же ушундай бир кемчилик бар деп акырын аны оңдоого аракет кылып, кийинки кадамдарга өтсө, иншалла ошол натыйжага жетет, өзгөрөт. Бирок ар бир катага түшкөн сайын тырмалай берсе, козгой берсе, натыйжа бербейт. Ошондой эле Байхакинин да сөзү бар экен. Саламаттуулук, жакшылык 10 бөлүк болсо, ошонун 9-у көз жума билүү. Мындай чыккан адамдар менен мамиледе ийгилик 10 болсо, ошонун 9-у көз жума билүүсүндө дейт. Элестетиңиз, ушул адам менен ар бир ата эне каалайт. Ата баласы менен ачык болуп, жакшы мамиледе болуп калышын, эне каалайт кызы менен жакшы болуп калышын, бардык ата эне балдар менен. Мына ошол мамиле ийгиликтүү болушун, ата эненин сөзү өтүшүн, туура тарбия беришин ушул улуу мүнөз керек деп атат. Керек болсо кээ бир алымдар 10 адеп ахлак 10 бөлүк болсо, ушунун бардыгы көз жума билишинде. Мындай көкүрөктүн кенен болушу деген сөз. Майдаланбаш деген сөз. Ата эне ушуну кайтарганда эскериш керек. Белгилүү улуу адамдардын сөздөрү бар. Мурунку бир жердин башчысы болом десең, акылдуу эле болуш жетиштүү эмес дейт. Эң эле акылдуу кыйын сен болсоң эле башчы болуп калбайсың. Чыныгы башчы ошол ар бирөөнүн анча-мынча адамдык касиетинде, кемчиликтерине көз жума билген адам ошол башкара алат. Ошол башчы боло алат. Ата эне үйдө башчы да. Ал эми Тагабун сүрөсүнүн 14-аятында Алла Таала айтат: "Я юхалладина аману инна мин азважикум ва ауладикум адуан лакум фахдарухум ва ин та'фу ва тасфаху ва тагфиру фа инналлаха гофурур рахим" дейт. Бул аятта караңыздар, Алла Таалам эмне деп маанисинде: "О Аллахка ыйман келтиргендер, чындыгында силердин аялдарыңар менен балдарыңардын арасында душмандар бар" дейт. Анткени алар силерди Аллахты эстөөдөн, анын жолунда мындай айтканда жихад кылуудан алаксытып, Аллахты эстөөдөн алаксытып тоскоолдук жараткандар бар. Алардын силерге таасир берүүсүнөн сак болгула. Эгерде дейт, караңыздар, эгерде силер алардын катачылыктарына, кемчиликтерин кечирип, жана аларга көңүл бурбастан, көрдүңүздөр, мына ушул тагафул берди. Ва тасфаху, кечирип, кек сактап калбастан, көз жумуп өтүп кете ала турган болсоңор, кек сактабай, аларды жашыра билсеңер, кечире билсеңер,
анда Аллах силердин күнөөңөрдү кечирет жана ырайым кылат деген аят. Ушул жерде дагы ушул мүнөздү эскерген дейт. Аялыңар, балдарыңар душман деген сөзү ушул айрым аялдар акыретке азыкты даярдоодо, Аллах тааламды эстөөдө жакшылыктан тосуп койгон аялдар бар. Ошондой эле балдар да келечекте Аллах сактасын ыйманда болбой калса канча деген балдар ата энесинин капчылыкка түшүп кетишине, ыймандан алыстап кетишине себепкер болот. Канча деген күйөөлөр себепкер болот аялынын бузулуп кетишине. Кээде ушул балдар душман болот, кээде аялдар душман болот дейт. Эгерде аны кантип билесиз душмандыгын? Ошол Аллахтын жолунан, ибадаттан, Аллахты эстөөдөн тосуп, кээ бирөө намаздын таштап салышына себепкер болсо, бул ошо шайтандын эле кадамы деген сөз. Эми суроо келет. Эми биз көз жумуп отура берсек, көрсөк да көрмөксөм көз салсак, кантип анан балдарыбыздагы кемчиликти биз кайтарабыз дегенде бул да шарттар бар. Кайсыл учурда көз жумуп таштап коебуз, кайсыл учурда кайтарасыз. Көз жума турган учурдун абалы ушундай болуш керек. Ал балдардын дининде же дүйнөсүнө зыян болбош керек. Мисалы, балдардан бир кемчиликти көрдүңүз, карап көрсөңүз, ал чоң нерсе эмес. Ошону азыр кайтарбай койсоңуз, дининде же дүйнөсүндө чоң зыян алып келе турган нерсе эмес да. А эгерде бир ката бар, ал дининде да чоң зыян алып келет, анан дүйнөсүндө да чоң зыян алып келе турган болсо, көз жумуп көрсө да көрмөксөм болуп, билмексем болуп жүрө бер деген сөз эмес. Балким кээде неке ката бар, ошону азыр көз жумуп койбой ошого асыла бере турган болсоңуз, балким зыян алып келет кайра. Кандай мисалдар? Балдар үйдө туруп, эжеси менен сиңдишип кетет, агасы менен иниси күрөшүп кетет үйдө. Же бирөө кыйкырып, же бирөө тоскоолдук жаратат сизге. Көп ушундай. Анан ушул нерседен да ата эне катуу кайтарам, тынч отур же мындай деп отуруп, урушуп салат. Ошондой нерселер көз жумуу. Үйдө көп андай нерселер. Ал күнөө да эмес, бала тараптан келген ал кемчилик. Динине да, дүйнөгө деле зыян бербейт. Болгондо ата эне аны чыда албайт. Ошентип аны кайтарам деп көп жакшылыктардан ата эне кур кылат. Бирине бири болуша коем дейт. Алар урушуп, талашып, ыйлашып кайра эле достошуп алат. Ата эне анын ортосуна кире калып, бирөөнүн ушак алып, бирин кагып силкип, бирин чаба калып, ортодо судья болот дагы көңүлдөрүн ооруп салат. Эч кандай натыйжа кылган жок ал. Карасаң, бир астан эле экөө дос боло алган. Балдар ушундай да. Ушул шарт болуш керек. Эгерде чылым чегип жүрсө деле, Аллах сактасын, намаз окубай жүрсө, дининде бир кемчиликтер болуп атат, же бир калп сүйлөп атат, анан көрсө да көрмөксөңгө салып коюп жүрө берген болбойт. Не десе мен тагафыл кылып атам, көкүрөгүм кенен, баарын батырам, кемчилигин көрбөйм дебеш керек. Күнөө кылып турган болсо, чоң нерселер ушундай. Дининде, акыретинде, дүйнөсүндө күнөөгө алып бара турган иш болсо, аны кайтаруу жолуна кам көрөсүз, көзөмөлдөйсүз. Бул жерде көз жума билүү, көрсө да көрмөксөмгө салуу деген, бул ушул дининде жана дүйнөсүндө зыян болбой турган, күнөөгө алып барбай турган кадамдар бар. Бул нерсени эмнеге айтып атабыз? Ушул нерсени ата энелер колдонбосо, жанагынтип нерв болуп, кыйкырай берип, кемсите берип, жемелей берип, кайтара берип, эртең чоңураак проблема чыкканда сиз олутту кайтарасыз да балаңыздан. Ай, бул десе ата энемдин баягы эле сөзү, ушуну эле угуп келбедик беле. Бул майдага деле асыла берет, тиги деле башын сала берет, буну деле кайтара берет. Балага сезим өлөт. Дагы билбей калат да. Ошондой жактардан проблема болот.